Assalamu алейкум, ардактуу Ошкор каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2020-жылдын 16-декабры биз Ноокат чергесиндебиз. Тактап айтканда Кеңеш айыл өкмөтүнүн Арбын айылында турабыз. Арбын айылынан улактын таамай аты жана чоң бээлер сатылып жатыр. Ушулар тууралуу сиздерге кенен маалымат беребиз. Анда эмесе биз чыгарылышыбызды баштадык. Жакшылап назар салыңыздар. Ат учурда келатат, ак боз аттын келатканын көрүңүздөрчү, кандай гана күлүк экен. Биринчи номерге ушул ак боз атты койдук. Баасы, жашы дегеле кенен маалыматты сиздерге жеткиришке аракет кылабыз. Лайк басып колдоп туруңуздар. Сиздер лайк бассаңыздар биздин күчүбүзгө күч, демибизге дем кошосуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Атты көрүңүздөр. Таза кара байыр экен ат. Жакшы саяпкердин, палвандардын колунан сатылып жатат. Көкүрөктөрү дагы өтө сонун экен, көкүрөгү. Туяктары таза. Таза кара байыр болуп калабы? Таза кара байыр. Көрүңүздөр. Жакса чаласыздар. Азыр бааларын айтабыз. Бурчу соруларын көрөлүчү. Аттын сорусун дагы көрсөтүп кетемин. Алдынан ак боз ат, артынан бурул көрүнүп калат экен да бул, келишкен экен. Ден соолугу кандай? Жеп ичиши жакшы жейт. Ылгабай жейт. Улакка топко киришичи өзүңөр чабып жүрөсүңөр. Улактарга чабылып жүрөт. Жаш канча дедим? Жазгы 6. 5-тен 6-га кетип атат экен да. 5-тен 6-га кетип атыптыр. Мына палван эми бир оңго солго кылып мындай бурулуштарын көрсөтүп койчу көрүүчүлөргө. Болду. Мына бурулуштары дагы байкаңыздар. Мойнулары дагы жоон экен, Биринчи номердеги ат ушул болду. Эгерде жакса, акырында номерин айтып өтөмүн, эсинин, аз баасын дагы айтабыз. Күлүк экен, Мындай сорундарга таштаганбы бул? Жакшы сорундарга. Ташадыбы? Түзүк эле. Кой, эчки, орто сорундарга таштап жүрөт. Быйыл чабылдыбы улактарга? Быйыл эми чабылат, эми суу, эми даяр болдубу? Эми даяр болуптур. Кара байырды колдон чыгарбаңыздар. Кана да бир кой берчи. Кетиши мага жакты, бирок ордунан алат экен. Жаныбар десе. Күлүктү күлүктеш керек мына. Күлүк экен аябай. Улакка таамай кирип жүргөн, сорундарды алган атты колдон чыгарып жүрбөңүздөр. Эми бунун боюн айтпай коюппуз. Бою 1.65-тин тегерегине барып калат экен. Мына бемарал чыгат 1.65. Мен өзүмө боюма өлчөдүм, 1.65 чыгып калат. Баасын канча десеми мунун? Келишим баада. Айтылбайбы баасы? Келишим баада деди баасыны. Аттын баасыны кайра ээси менен сүйлөштүрүп айтып коюн эле туура деп чечтик. Баасы 300 000 деди. Палвандын атынын баасы 300 000 сом деп коюлду. Көрөсүздөр келип ат жаккан болсо аласыздар. Улакка таамай экен. Урушу кандай урушун сурабадым. Жакшы, катуу урабы? Катуу урат экен. Такага туруштарычы? Такага жоош, колго. Мында адам ылгабай мингенде. Жаш бала да минип кармай берет. Биринчи номердеги ат тууралуу сиздерге болушунча маалымат берип өттүк. Ээсинин өзүнөн дагы кенен маалымат аласыздар. Же болбосо келип, чабып, минип көрсөңүздөр дагы болот. Экинчи номердеги мына байталды көрсөтүп кетебиз. Экинчи номерге койдук. Бооз экен. Бул Арбын айылынын атактуу аты десек дагы болот. Айылдын эле эмес, райондун эле атактуу аты. Океанга коюлуптур.
Жашы канча болуп калат ошондо? 4 жаш. 4 жаштагы байтал экен. Бурчу мына аркаларын көрөлүчү. Өзүнүн породасы кандай мунун? Россиябы? Россия породасындагы байтал экен. Океанга коюлуптур. Bunun bağısını kança da otası? 130. Bağısı 130 ming so'm kemi var dedi bunun. Görüңүздөр. Bunun boyu kança çıkıp kalat eken hem. 1.60'ga barıp kalabı? Ötöbü. 1.60'dan jogorу eken. Жаңы açma eken. Bağısı dağı ortalı aytıldı. Görüңүздөр. Жақса аласыздар. Görüңүздөр. 2-нчи номердеги байтал болду. 3-нчү номердеги тору кашка бейни дагы көрсөтүп кетейин. Бул жобош экен, а? Жебичи жакшыбы мында? Бул канчаны тууган бие дедиңиз? Экини. Бул да российский породабы? Породасы. Породасы. Российский порода деген. Бул дагы аргын болуп калабы ошондо, көкүрөктөрү мына жакшы чоң бие экен. Океанга коюлуп туруп бооз экен бул дагы. Көрүңүздөр, чагыңыздарга туура келсе, же ушундай издеп жүргөн болсоңуздар, акырында номерин айтып өтөм. Бул минилген эмеспи? Мингиби? Минги бие экен. Жүгөн салбай эле мине бересиңби? Балдарыңыз да койбойт да сизин. Ана, минилип үйрөтүлүптүр. Минги бие сурагандарга бизге көп көрүүчүлөрүбүз минги бие тарт деп жаздыңыздар эле. Мына биз тартып көрсөтүп койдук сиздерге. Бооз дагы экен, минги дагы. Энчиге жакшы бие экен. Мунун баасын канча десем? Баласы 150. Bunun bağısı 150 ming özünün bağısı. Uşul turuşu. Bul kulun eken ha? Bul özünün kulunu bu. Kança aylık kulun hem uşul kulun? Aprel olsa hazır 6 aylık olup kalabı. 6 aylık. Aprelde tuğulgan mı? Aprelde tuğulgan erkek mi bul? Urgaç kulun. Bunu alıp kalası özünüz gençige. Ençige alıp kalabız dedi. Uşul özünde öyle eken ha, okşaş eken. Bul benim balası eken. Ulaqta gerçip жүрөт го. Beylerde. Баягы көк ат таштадым ошондо. Ошол таштап келди кечеги улакта. Кечеги улакта баягы 1-нчи номерде көрсөтүп өткөн улактын аты таштаптыр. Көрүңүздөр, жаккан болсо ээси менен байланышасыздар. Айтылган баадан сөзсүз кеми болот. Эми ушундай кулун берет экен да бул бе. Эми ээсинин байланышын телефон номерин калтырып өтөбүз. Лайк басып коюңуздар, бөлүшүп коюңуздар. Телефонуңузду айтып коюң эле. Кодуну кошуп айтамын. +996 779 59 99 50 номери менен байланышсаңыздар болот. Ошуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ушундай жакшы сындуу бейлерди алып калыңыздар. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул тиштерин көрсөтөбүз. Кана азысы. Азысы бар экен бул бенин. Azısı var Allah. Азысы бар экен. Азы байкалды. Жакшы көрүндү азысы. Бул ар бир жылкы деле азы боло бербейт, а? Сынчылардын жакшы кеби бар, сөзү бар. Азылуу ат минбедим, азуусуз бээ минбедим дегендей, азуулуу бээ минбедим дегендей, азуулуу бээни алып калыңыздар. Колго жоош минсеңиздер да болот экен. Саламатта калыңыздар.